Japon tilin qirg'iz tilinde öğrenöbüz. 10. sabak. Ötülücü sabактын темасы. Japon tilindegi bölükçөлөрдүн сүйлөмдөрдө колдонулушу. Bölükçö va. Va сүйлөмдүн ээсинен кийин колдонулган бөлükçö. Хирагана тамгасындагы ха бөлükçö катары колдонулганда va деп айтылат. Мисалы, мен студентмин. Ваташи ва гакусей дес. Танака-сан мугалим. Танака-сан ва сенсей дес. Бөлükчө но ийлик жөндөмөсүнүн ролун аткарат. Но бөлükчөсү менчикти билдирет. Башкача айтканда, буюм кимге таандык экендигин көрсөтөт. Кимдики, кимдин деген суроого жооп берет. Мисалы, менин саатым кимдики, меники. Ваташи но тоукей дес. Танака-сандын китеби, кимдин китеби. Танака-сан но хон дес. Ни жана бөлükчөлөрү. Бул бөлükчөлөр биз көздө жылып бара жаткан объектини же биз бара турган жерди көрсөтөт. Хирагана тамгасы бөлükчө катары колдонулганда ал тамгасы катары окулат. Багытты көрсөтүүчү кайда деген суроого жооп берет. Мисалы, мектепке бара жатам. Гаккой икимас. Университетке бара жатам. Дайгокуй икимас.